Ассаламу алейкум айымдар, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен узбекский фархат салатын жасайбыз. Ал үчүн бизге свежий бадырың, редиска, капуста, кызыл болгарский, кызыл сабиз, петрушка, чеснок, кристаллики, кориандр, туз, кумшекер, 70% уксус керектелет. Фархат салаты деп аталганын себеби Ташкентте бул салат өтө популярный экен, ошондуктан бул салат фархат салаты деп аталып калыптыр. Эми капустаны 4 бурчтук формада туурап алабыз. Цөңгөгүн кеспеңиздер. Жалбырактарын болжол менен 2/2 кесип алсаңыздар болот. Жана бири-бирине жармашып калган капусталарды колуңуздардын жардамы менен ар бирин ажыратып чыгыңыздар. Капустаны ажыратып алдык. Эми петрушкаларды туурап алабыз. Петрушканы дагы ар ким өзүнүн каалоосуна жараша чоң кичине кылып туураса болот. Андан кийин кызыл сабизди теркадан өткөрүп алабыз. Сабизди өткөрүп даярдап алдык. Эми мен кооздук үчүн свежий бадырыңды чоң-чоң кылып тегерекче формада туурап алдым. Андан кийин таттуу кызыл болгарскийин саманча формасында аны да туурап алдым. Андан кийин редисканы дагы чоң-чоң формада кесип алдым. Каалооңуздарга жараша бөлүктөргө бөлүп туурасаңыздар да болот. Салатка керектүүлөрдүн баарын туурап алдык. Эми үстүнө кумшекер, туз, кориандр, кристаллики, чеснок баарын үстүнө салабыз дагы. Эң аягында 70% уксустан куябыз. Анан орто кызыган майыбыздан куюп, андан кийин салатыбызды колубуз менен жакшылап аралаштырып алабыз. Көп катуу баспай, жеңил-жеңил аралаштырып даярдап алыңыздар. Салатыбыз даяр болду. Салатты даярдаган соң бетин стреч пакет менен жаап, холодильникке 5-6 саатка коюп туруп, андан кийин алып жесеңиздер даамы өзгөчө болот. Бул салатка көп деле азык кетпейт. Күнүмдүк жашообузда колдонуп жүргөн эле азыктардан жасалат. Андыктан ар бириңиздер бул салатты жасап жеп көрүңүздөр. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө баарыңыздарга ийгилик.